Ала Тоо Резорт тоо лыжа кластеринин курулушу уланууда. Турдубек Раббаев аталган долбоор боюнча өткөрүлгөн аукциондо жыгач үйлөрдү куруу боюнча жеңүүчү болуп табылган. Ал азыр өзүнө тиешелүү жер тилкесин көрүп, курулуш иштерин архитектуралык эрежелерди сактоо менен баштоону көздөөдө. Кошуналар менен кошо эки жактагы көчөлөр кандай болот, андан кийин жашылдандыруу жагы бар. Алардын бардыгын элестетип, бул жер жапжашыл бир сонун зонага айланат деп ойлойбуз. Үйдү болсо биздики фундаментти жакшы куюшубуз керек. Баары бир тоо этегинде тургандан кийин, тем более буякта кар өтө калың жатат, 1,5 метрге чейин жатат. Ошого ылайыктап жакшы качественно курганга аракет кылабыз. Аукциондун дагы бир жеңүүчүсү Адыл Жанапилов алдыда VIP коттедждерди курууга белсенип турат. Ал өзгөчө кооз аймакта конок үй салуу укугуна ээ болгонуна кубанууда. Жеринен келип көрүп атабыз, мурун картадан көрүп, бир аз баягы представление башкача болчу. Азыр бияка келип көргөндө жаратылыштыктандырат, негизи туура эле тандап турабыз. Жеке ишкерлерди жакшы карап атышат, буюрса баягы аукцион болуп, аяктан өтүп, шарттар түзүлүп. Аукциондун жеңүүчүлөрү келерки жылдын күз айына чейин курулуштарды бүткөрүүнү пландашууда. Ал эми Шарчадагы негизги 5 жылдыздуу отелдин курулушун бүткөрүү 2027-жылдын аягына мерчемделген. 2 кабаттуу сруптан болгон мейманканалар булар кийинки жыл күз айларына бүтүрөбүз деп убадаларын беришти. Бул бүтүрсө болот. Ал эми жана биз айткандай негизги 5 жылдыздуунун курулушу, анан сырткары кичинекей 5 жылдыздуу отелдерибиз кеткен. Алар болсо 2027-нин күз айларына бүтүрүү пландалып атат. VIP коттедждер, модулдук үйлөр, 5 жылдыздуу мейманкананы курууга июль айында аукцион өтүп, коюлган 49 лоттун ичинен 14 боюнча жеңүүчүлөр аныкталган. Анын бардыгын жергиликтүү инвесторлор уткан. Долбоордун талабына ылайык жеңүүчү аталган инвесторлор имараттардын тышкы көрүнүшүн өзгөртө албайт, ал эми ички жасалгасына чектөө коюлбайт. Дальнейший ошо реализация ошо геймпландын ичинде эле болуш керек да. Келбети балким өзгөрсө өзгөрөт, бирок концептуальный полностью ошо концепция менен кеш керек. Кабаттуулугу, жердин өлчөмүнүн площади ошо баары сакталыш керек да. Чогуу ошол жумушту алып барып кетебиз. Биз тараптан авторский надзор деген бар, сөз. Ошону да аягына чейин чыгарып бергенге даярбыз. Долбоорду ишке ашырууну мамлекет башчы жеке көзөмөлүнө алган. Ага ылайык инвесторлорго шарт түзүү максатында туристтик шаарча курула турган аймакка жол, суу жана электр жарыгы сыяктуу бардык коммуникациялар жасалууда. Эң негизги объекттердин бири, приоритеттүү объекттердин бири болуп атат азыр. Мамлекет деген эми өзүнүн кепилдигин алды. Бул жерде инфраструктурасын бүт баарын түзүп берет деп. Мына суу жагын, жол жагын, жерди биз тендер аркылуу бердик. Эми отелдер салынат, коттедждер салынат, бүт туристтерге мүмкүнчүлүк болуп калат да. Ала Тоо Резорт долбоору ишке берилсе 5000 адам жумуш менен камсыз болуп, курорттор жылына 850 миңге чейин туристти кабыл ала тургандыгы айтылууда. Бакберди Баязбеков, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Ысык Көл облусу.